400 даана можжевельниктин көчөттөрү Талас районунун Токой чарбасынан алынып келинди. Бул үчүн каражатты шаарыбыздагы мамлекеттик жана коммерциялык банктар бөлүп берген. Турсалиев көчөсүнөн баштап Эшимкан Мадиев көчөсүнүн кесилишине чейин аталган көчөттөр жол боюна олтургузулду. 2022 жылы дагы ушул биздин эл аралык мааниде жол болгон Чыңгыз Айтматов көчөсүнө 500 түп можжевельник көчөт отургузулган. Быйылкы жылдын эсебинен бүгүн ошол иш-чараны улантып, банктардын кызматтарынан колдоо көрсөтүлүп, толук кандуу иштер жүргүзүлүп жатат. Азыркы учурда дагы мына өзүңүздөр көрүп тургандай техникалык жактан көчөттөрдү ташып келүү, аларды отургузууда түшүндүрүштерин жүргүзүү, кандай отургузулат. Бүгүн көчөттөрдү олтургузууга 7 банктын кызматкерлери, тактап айтканда Айыл банк, Байтүшүм, Капитал, Бакай, Финка, Оптима жана Компаньон банкы чыкты. Көчөттөр тигилүүчү жердин баары алдын ала Жашыл Чарба ишканасы тарабынан казылып даярдалган. Ал эми көчөттөрдү туура олтургузуу боюнча да кеңеш беришти. Олтургузулган көчөттөрдүн баары өз убагында сугарылды. Бул эмгек жамааты менен жакшы ишке кол кабыш кылгандардын бири Айыл банк ачык акционердик коомунун кызматкерлери. Бүгүн аталган банктын кызматкерлери 50 даана можжевельниктин көчөттөрүн олтургузушту. Алардын айтымында башкысы шаар жашоочулары жасалган ишке кол кабыш кылып, көчөттөрдү сугарып, аларды малдан коруп, өнүп кетишине жардам бериши керек. Анткени шаар жалпыбыздыкы. Жашыл мурас улуттук өнөктүгүн улантууда Айыл банк тарабынан биздин Талас шаарыбыздын Борбордук көчөсүнүн тегерегине можжевельник деп болот экен, туян көчөттөрүн өзүбүз банк тарабынан сатып алып туруп, ушул шаарыбыздын тазалыгын жашылдандыруу максатында биз көчөттөрдү коллектив менен кошо биригип отургузуп атабыз. Биздин шаарыбыз ар дайым таза жана жашыл болсун. Жашоочулар шаардын көркүнө аяр мамиле кылып, аны булгабай, жасалган ишке көмөктөшүүсү керек. Ар ишемби сайын ишембиликтер болуп жатат. Анда көбүнчө мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын өкүлдөрү жана башка тармактын кызматкерлери шаарды тазалоого жардамын көрсөтүүдө. Мында жарандардын да көмөгү маанилүү. 2-3 күндөн бери жарыя берилип жатат. Жалпы шаар тургундары да чыгып, ушул ишембиликке кайдыгер карабай, шаарыбыздын тазалыгына, көрктөндүрүүсүнө бир салым кошсо, ар бир жаран өз эшигинин алдында бир жакшы бир иштерди, тазалык багытында жакшы бир иштерди алып барса деп ниет кылдык элек. Тилекке каршы бүгүн саат азыр 11 болуп калды. Бүгүнкү күнгө азыр саат 11ге карата бир дагы жаран чыккан жок. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып суранып кетет элек. Ар бир жаран өз шаарынын атуулу, өз мекенинин атуулу катары өзүнүн аймагынын тазалыгын кароого, элди тазалыкка чакырууга, үндөөгө салым кошсу деп. 3 айлыктын алкагында ишембиликтер мындан ары да уланат. Ал эми жашыл мурас өнөктүгүнүн алкагында шаарды жашылдандыруу жана көркүнө келтирүү максатында 15 000 даана гүлдүн көчөттөрү да даярдалууда. Рахат Бейшалиева, Чыңгыз Бокошев, Урмат Тогдурбек уулу, Талас шаары.